Дүйшөмбү 25 апрель. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине эксклюзивдүү маек берди. Коомчулукта катуу талкуу болгон жана көпчүлүктү тынчсыздандырган маселелерге алсак асман долбоору, чек ара маселеси, Манас айылы маданий этнографиялык комплексинин айланасындагы соңку окуяларга байланыштуу пикирин билдирип, Каракол, Нарын, Казарман, Талас аэропорттору ишке кирип, ички аба каттамдар жанданарын айтты. Шейшемби 26 апрель. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованы кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына мекеме тарабынан аткарылып жаткан иштердин негизги багыттары, жаратылыштык коргоо жана жер казынасын пайдалануу тармагында, анын ичинде Кыргызстандын акыркы 1,5 жыл ичиндеги жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл маселелери боюнча жетишкендиктери тууралуу маалымат берилди. Президент Садыр Жапаров менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Глазго шаарында өткөн Бириккен Улуттар уюмунун Алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнө лидерлеринин саммитинин жыйынтыгында айтылган климаттык инвестицияларды тартуу боюнча мекеменин иш-чараларынын багыттарын талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров Динара Кутмановага Жашыл мурас программасын сапаттуу жана өз убагында ишке ашырууну активдештирүү, климаттык инвестиция жана өлкөнүн гендерин иштетүүгө мамлекеттин үлүштүк катышуусу маселелерин чечүү боюнча ишти тездетүүнү тапшырды. Шаршемби 27 апрель. Садыр Жапаров Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. 2023 жылдын 1 январынан тартып Ысык көл облусундагы пансионаттарды инженердик коммуникация жана курулмалар менен камсыздабай туруп иштетүүгө тыюу салынды. Бул боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Себеби Ысык көлдүн тазалыгына, анын жээгиндеги зонада жайгашкан ишенимдүү тазалоочу курулмалары жок жүздөгөн пансионаттар, эс алуу үйлөрү тазалыкка терс таасирин тийгизүүдө. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык министрлер кабинети жаңы жылга чейин комплекстүү мамлекеттик программа иштеп чыгып бекитиши керек. Улуу жеңиштин 77 жылдыгынын урматына ардагерлерге 100 000 сомдон бөлүнөт. Президент Садыр Жапаров улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам көрсөтүү үчүн каражат бөлүү жөнүндө тескемеге кол койду. 2022 жылдын 1 февралына тарта Кыргыз Республикасында улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин жалпы саны 107 адамды түзөт. Тескемеге ылайык 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 77 жылдыгынын урматына улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине 100 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам көрсөтүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына, Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 10 807 000 сом бөлүү тапшырылат. Мындан тышкары 9 майга карата жогоруда аталган категориядагы адамдарга 20 000 сом өлчөмүндө жыл сайын кошумча бир жолку акчалай жүлөк пул, ошондой эле эсептик көрсөткүчтүн 6 эселенген өлчөмүндө жана 4 эселенген бир жолку акчалай жүлөк пулдарды алышат. Бейшемби 28 апрель. Чек ара окуясына 1 жыл. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 28 апрелде 2021 жылдын 28 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы конфликттин жүрүшүндө курман болгон жарандарды эскерүүгө байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров Түрксойдун башкы катчысы Султан Раевди кабыл алды. Жолугушууда түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн ортосундагы маданий алмашууну тереңдетүү жаатында Кыргызстан менен Түрксойдун кызматташуусу тууралуу маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы Султан Раевди Түрксой түрк маданиятынын эл аралык уюмунун башкы катчысы болуп дайындалышы менен куттуктады. Биринчи жолу Кыргыз Республикасынын өкүлү бул уюмдун башкы катчысы болуп жатканы бизди кубандырат. Андан тышкары көзүндө Кыргызстандын өкүлү түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болот. Ошондуктан келерки жылдар Кыргызстан үчүн түрк дүйнөсүндө абдан маанилүү мезгил болот деп эсептейм, деди ал. Жолугушууда ошондой эле Кыргыз Республикасынын, Түркия Республикасынын Бурса шаарында өтүүчү 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуусуна даярдык көрүү, анын ичинде кыргыз элинин руханий жана маданий баалуулуктарын жайылтуу маселелери талкууланды. Ошондой эле мамлекет башчысы Кыргызстан кезектеги 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даяр экенин белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 28 апрелде тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы иш-чарасынын ачылыш аземинде видео кайрылуу жасады. Жума 29 апрель. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарында кыз-келиндер күрөшү боюнча курама команда үчүн спорт залдын курулушуна капсула салды. Буга чейин мамлекет башчысы министрлер кабинетине спортчуларды колдоо жана шыктандыруу, ошондой эле дене тарбия жана спортту өнүктүрүү максатында кыз-келиндер күрөшү үчүн спорт зал курууга жер тилкесин бөлүп берүүнү тапшырган.
Президенттин тапшырмасын ишке ашыруунун алкагында министрлер кабинети дене тарбия жана спорт тармагындагы кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган чаралардын комплексин иштеп чыкты. Долбоордун сметалык баасы 98 миллион сом, тендердик баасы 81 миллион сом. Ал каражат өлкө бюджетинен бөлүнгөн. Учурда мекемеде спорт залдын имаратын куруу үчүн пайдубал чуңкуру 100% казылды. Андан соң мамлекет башчысы жаштык спорт комплексинин ишмердүүлүгү менен таанышып, балдардын машыгуу шартын көрүп, комплекстик капиталдык оңдоого бюджеттен 20 миллион сом бөлүү маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Биринчи жолу Бишкек шаарында 15 мектептин курулушу бир учурда башталды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бишкек шаарындагы Рухий мурас конушундагы сметалык баасы 200 миллион сомдук мектептин жаңы имаратын куруу үчүн капсула салды. Мамлекет башчысы 2005 жылы негизделген бул конуштун жашоочулар үчүн иш-чаранын маанилүүлүгүн белгиледи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 29 апрелде Inwater Solution Agro жоопкерчилиги чектелген Чүй облусунун Ысык Ата районунда жайгашкан инновациялык күнөсканасына барды. Мамлекет башчысына айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү технологиясы жана күнөскана комплексинде киргизилип жаткан өндүрүштүк жаңылыктар көрсөтүлүп, 2019 жылдын мартында каттоодон өткөн Inwater Solution Agro жоопкерчилиги чектелген коомунун негизги ишмердүүлүгү тууралуу айтып беришти. Учурда Кореядан Кыргызстанга 6 миллион доллардан ашык түз инвестиция тартылган. Кыргыз Республикасынын президенти 29 апрелде Манас айыл этнографиялык комплексин реконструкциялоо боюнча долбоор менен таанышты. Буга чейин мамлекет башчысы интервьюларынын биринде жакын арада комплекстин реконструкциясы болорун, анткени анын азыркы абалы өтө начар абалда экенин белгилеген. Садыр Жапаров белгилегендей, азыр комплексти өзүнүн атына татыктуу кылып, анда борбордун тургундары, коноктору убактысын рахат менен өткөрө тургандай кылып калыбына келтирүү милдети турат. Маалым болгондой, долбоордо Манас айыл комплексин реконструкциялоо, анын аймагын 3 гектардан 8 гектарга чейин кеңейтүүнү карайт. Ар кандай жыйындарды, курултайларды жана башкаларды өткөрүү үчүн залдарды камтыган 3 кабаттуу боз үй куруу пландалууда. Ошондой эле комплекстин аймагына Манас театры менен Манас музейин жайгаштыруу пландалууда. Садыр Жапаров 29 апрелде Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынына катышуу үчүн Бишкекке келген Кыргыз Республикасынын премьер-министри Алихан Исмаиловду кабыл алды. Президент Садыр Жапаров Алихан Исмаилов менен учурашып, аны жогорку кызматка дайындалышы менен коттуктап, иштерине ийгиликтерди каалады. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык, суу-энергетика, маданий-гуманитардык жана эки тарапты кызыктырган башка тармактарда кызматташууну мындан ары кеңейтүү жана тереңдетүү боюнча пикир алмашуу болду.